Муну ошентип күн жылымдап, жаз дагы кирип келди. Мындайда баба дыйкандарыбыздын чарбасы жанданат эмеспи? Акыркы мезгилдерде багбандарыбыз интенсивдүү бак тиккенге өтүштү. Дегеле интенсивдүү багбанчылык деген эмне? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн нугу да мына ушул тууралуу болмокчу. Эфирде регион көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Буга чейин Союз маалында бактардын 90-95% бийик өсө турган бактар болгон. Аны экстенсивный метод, чарба жүргүзүүнүн экстенсивдүү жолдору деп коет да. Сапатсыз бактардан, чоң аянттардан аз түшүм, демек аз пайда алуу дегенди түшүндүрөт да. Чарба жүргүзүүнүн интенсивдүү жолдору бул кичинекей чакан жерлерден өтө бийик өспөгөн жапыс, жарым жапыс көчөттүн түрлөрүн отургузуу. Бул деген жапыс, жарым жапыс интенсивдүү деген бул кыргызча тез дегенди түшүндүрөт да. Тездетүү. Аны бийик өскөн көчөттөргө караганда мисалы тиккенден алмурут болсо, 2-3 жылдан баштап эле жакшы тамчы системалары коюлса, жакшы бакса, туура каралса, бактын ээсин 3-4 жылдан баштап эле пайдага чыгара баштайт да. Бийик өсүүчү бактарда кээ бир бактар бар, когон гиляс деп коет, черешня бактарында 10-15 жыл күтүш керек. Пайда чыгыш үчүн. Алмаларды алгачкы түшүмдөрүн көрүш үчүн 7-8 жыл убакыт кетет. Ал биздин эски ыкмада. Эски ыкмада ошондой да. Бул эми дагы тарыхта мындайда окумуштуулар, агрономдор, селекционерлер ушунун маселенин үстүнөн баш катырышып, ойлонушуп, ыкмаларды ойлоп табышканда, жапыс, жарым жапыс көчөттүн түрлөрүн. Жарым жапыс көчөттөрдү алыш үчүн ал негизинен тамыры рол ойнойт да. Карлик алма алыш үчүн М9га окшош тамыр түп болуш керек. ММ106, Женева 141 деген тамыр түптөр бар. Алар ооруга туруктуу жарым жапыс дарак бере турган немелерде тамыр түптөр. Когон гилястыки өзүнчө болот. Бул бакта азыр максимум 14 деген тамыр түп. Черешня бакта интенсивдүү эмес, бул жарым интенсивдүү деп айтылат. Интенсивдүү болгондо бунун тамыры гизела 5, гизела 6 сыяктуу тамыр түп болуш керек эле. Биздин жерлердин шелоштуулугу жогору болгон үчүн ал тамыр түп бул жерге туура келбегендиктен максимум 14төгү көчөт тандап алынганда. Жердин кыртышына да байланыштуу экен да. Жердин кыртышына, жердин механикалык курамы дейби, составы, топурактагы туздуулук, кычкылдуулук, pH деп коет, ошол көрсөткүчтөрүнө жараша тандап алынат да, ошон үчүн көчөттөр өзүн жакшы сезет. Эгер туура тандап алынган болсочу. Мына карасаңыздар, эч жерде куурап калганы жок. Бүт тегиз экен да. Тегиз өскөн. Иммунитеттери жакшы экен, бактарактардын баары. Ошого жараша топурактын анализдери чыгарылгандан кийин көчөт тандалат. Тамчы системасы инженерлер эсептейт. Ар бир көчөткө келечекте толук түшүмгө кирген маалда канча литр суу керек. Баардык көрсөткүчтөр эсептелип туруп, анан көчөт тигилет. Бул жерде 10 гектар бул чоң аянт болуп эсептелет. Булар бышкан маалда 10-15 күндүн ичинде терип, сатып бүтүш керек. Ошондуктан бактын ээси шашып калбаш үчүн биз сунуш беребиз да. Мисалы стаккато деген сорт эң акыркы болуп бышат. Ага чейин Регина деген сорт бар. Ошо ортосуна жок дегенде 3-4 күндөн 1 жумага чейин убакыт багбанда болуш керек да.
эрте бышкандарын сатып жиберип, кичине эс алып, жийин теринип алып туруп, кийинки сорт бышкан маалда ага өтүш керек. Бул көчөткө 3 жыл болгон да. 3 жыл болгон, суроо болушу мүмкүн. Бул полиэтилен трубка эмне турат деп. Бул биринчиден бул жерде кемирүүчүлөр болсо, келемиш, коёндор болсо, ошолордон сактайт. Анан бул жерде механизмдер иштейт. Фрезалар иштейт, кош иштеши мүмкүн, культиваторлор иштеши мүмкүн. Механикалык немеден сактайт. Коркунучтан сактайт. Анан бул көчөттөр түшүнгө киргиче анча-мынча гербицид, чөпкө каршы дарыларды пайдаланып турса болот. Өлчөмүндө, мисалы алгачкы жылдары кабыгы жука болот да көчөттүн. Тиги химикат шамалдын таасири менен же аппарат жакын барып калса, көчөткө тийип калат. Анан кабык аркылуу сиңип, көчөт курап калышы мүмкүн да. Этияттык керек экен да. Ошондон бул сактайт. 3 жылдан бери тарбия иштери аябай жакшы жүргөн. Муну биринчи ярус, скелетный биринчи ярус деп коет. Анан могул жерден экинчи ярус пайда болот. Данектүүлөр суук малда бутап салса, аларды үшүгө алып, сууга алып кетүү коркунучу бар да. Ошон үчүн күндүзү да, түнү дагы жылуу 15-20 градус болуп калган маалда данектүүлөрдү, абрикос, өрүк, черешняларды, шабдалларды күн жылыган маалда буташ керек. Как раз март экен да азыр. Ал данектүүлөр. Анан семечковыйлар деп коет, алар алма, алмурут суукка туруктуу. Алат эле кар маалында деле баштаса болот, февралдын аяктарында баштаса болот. Суукту жакшы көтөрөт алар. А булар назик келет. Covid'den sonra dünyada gıda ve hayvancılığın önemi çok arttı. Covid'den keyin dünyada tamak azık aştары аябай керектүү экенин билгендиктен дейт баштадык дейт да бул жумушту. Biz de bunun üzerine kardeşimle, biz normalde inşaat işleri yapıyorduk Bişkek'te. Kardeşimle birlikte bizim ziraat mühendisi arkadaşımız da bize önce yaptı, yardım etti. Bu işe 2021 yılında başladık. Бул жумушту байкеси экөө мурдатан булар стройка менен иш алып барчу. Анан кийин дос баласы азыркы Жамгыр деген жигит ошо менен кеңешип ушул бакты жасаганга даярдыктар көрүп баштаганбыз дейт ошо пандемия убагындачы түшүнгөндөн кийин. Tüm boğamızın alanı 10 hektar. Baktın teritoriyası azırkı 10 hektar жерге тигилди. Bak. Burada çereşni öşürüyoruz, yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Черешня бактары, бул мындайча айтканда элдин көнгөнү баягы кокон гиляс. Кокон гилястын эми орусчасы черешня болуп калган. Азыркы этапта ошол кокон гиляс деген немеден алыстайлы деп кыргыз гиляс деп айтайлы деп неметип атышат да. Баягы коконду мактабайлы кыргыз гиляс болсун деп. Өзү бизде түштүктө кокон гиляс деп, бизде баягы кадам жайда түштүктө өзү өсөт да. Мен биринчи көрүп атам кокон гиляс чүй аймагында өсөт бекен ошол биздин климатта кандай экен бул. Şimdi burada bizim 8000 tane ağacımız var. 4 tane değişik cinste. Бул жерге 10 гектар жерге жалпысынан 8000 көчөт тигилген. 4 түрү бар. Бул сорттору да. 4 сорту тигилген. Biz şimdi inşallah 3. yılımız bu sezon. Önümüzdeki yıl ürün alabileceğiz. Çünkü çereşne 3 yıl bakıyorsun 4. yıl veriyor. Бул жер 2021-жылы бак тигилди. 2 жыл болду, мындайча айтканда. 21 тигилгенде бул 0 болду эсептелет. 22-жылы 1 жыл толот. Ошондо 2 жыл болду, бул жыл 3 жыл болот. Ошондо 3 жылы бир аз түшүм берип баштайт. Бирок бул оз тийгенге, көргөнгө, бирок мындай пайда көрө турган түшүмү 4 жылы берип баштайт. 2024 буйруса, эч кандай баягы Кудайдан эчтеке келбесе, ушундай болсо, буйруса түшүмгө киришет. Уже коммерческий түрдө да. Түштүк жак бир аз эртерээк бышат. Алардыкы бышып бүткөндө дефицит болуп баштаганда бул жакта бышат да. Ошон үчүн сезонду Кыргызстан ошону менен бир аз
дагы кеңейтет да. Мисалы үчүн бир айда эле бүтүп калбай, экинчи айда бул жакта анан эң этегинде көл жактагы түшүм менен бир аз сезон 3-4 айга чойсо болот. Kırgızistan'a baktığımızda Oş'tan, Batken'den bu tarafa doğru geldikçe biz bunları da inceledik. Genelde elma, armut, kayısı, erik yetiştiriliyor. Fakat bunların ticari şeyleri fazla yüksek değil. Yani örnek yetiştiren kişi armutu 80 somdan, 70 somdan veriyorsa kiraz daha ticari olarak daha getirisi yüksek bir şey. Ama tabii bakımı çok zor. Бул азыр түшүндүрүп кеткен эмне себептен гилас кылышканы. Себеби дегенде биз бул бакты кылгандан мурда дейт бир аз анализ кылганбыз. Эмне мөмө жемиштер сатылганчы. Анан көрдүк түштүк тараптан көбүнчө дейт алма дейт, алмурут жанагы нак. Анан кийин абрикос, жана өрүктөр келет дейт да, бирок алардын баасы бир аз черешняга караганда төмөн болот. Себеби дегенде черешнянын баасы дагы жогоруп сапаты болгон үчүн биз черешня деп чечтик. Анан жана сиз айткан интенсивдүү багбанчылык дегенде эми жалпак тил менен айтканда бул көп эмес аянтта көп көчөт эгип бат түшүмгө кирген сөз. Бат түшүм алыш. Мисалы үчүн кичине жерден көп түшүм алуу. Ооба.